Адам чакырып атын коюшкан. Мына журтубуз балага, кызга ушундай мамиле жасашкан. Атанын кийингени, атанын атка мингени, жеген ичкени, баскан турганы бала тарбиясынын өзөгүн түзгөн. Ошонун баарын акыйчык жана апабыз аздектеп айтып, атам чыгып атат эшикке, элгилчекти көтөр, атам келди аттан түшүр, атам келди аяка кымыз коюп суңгурун деп тарбиялашкан. Кыргыз атасы эч качан кызын өпкөн эмес, эркелеткен эмес. Кызга ыйык мамиле болгон. Кыз 4 күндө келгенде төрдө турган. Мына биздин наркыбыз, салтыбыз балабыз менен жуурулушкан. Бүгүн жүрөктү титиретип, канды дүргүткөн. Балдар бизге аманат деген Жылдыз Муслимованын долбоору абдан жакшы жашаган болуп турат. Күчтүү өлкө көптөгөн танкасы менен, же болбосо көптөгөн аскери менен, же көптөгөн мылтыгы менен күчтүү боло албайт. Күчтүү өлкө балдарынын келечегин, өзүнүн энесинин келечегинен бийик ойлогон, карыларын сыртка таштабаган, ырыскысын каада салтын аттабаган журт билермандарынын эл бирки саясатынын негизинде балдарга кам көргөн, балдары күчтүү, балдары мыкты тарбия алган өлкө атомдук куралдан да күчтүү болот. Кээде бир табышмак айтып калабыз. Башчысы кой болгон арыстандардын армиясы күчтүүбү, же башчысы арыстан болгон койлордун армиясы күчтүүбү деп. Мына биздин балдарыбыз кылым карыта. Караканат доорунан бери жигиттерибиз күчтүү болуп, миңдеген түмөндөгөн башкулуктун адамдары, уур жигиттери бизде аскер болуп кызмат өтөгөн. Манасты Курандай жаттайбыз. 3000-4000 жылдар бою көпүрөккө салып алып келатабыз. Манасыбызды, тайторубузду, үргөнүштү, чоң казатты эч ким эч качан өзгөртө албайт. Азыр мамлекетибизде бардык иш-чара Манас менен ачылат. Эмне иш-чара болсо дагы сөзүн түшүнөбүзбү, түшүнбөйбүзбү, жалдырап, арбалып отурабыз. Кудай бизге чоң күч-кубат берип, ушул муундарыбыз туу көтөрүп, дуан бузуп, журтубуз оор күнгө кабылганда, ар бири айланып чагылганда, мыкты келечегибизди түзгөн